да. Улуу балабыз, кызыбыз. Жашоодо кыйынчылыктар болот эмеспи? Ооба. Ошол кыйынчылыктарды кантип жеңесиздер? Ой, жеңген биз дебейсизби? Ой, аябай көп болгон. Жашоодо эмне бар болсо ошонун баары эле болду го. Кээде аябай күлкүлүү күндөр болгон, мага лимонадтын бөтөлкөлөрүн өткөзүп нан алып жечүбүз да. Бирок кыйынчылык эмес экен көрсөң. Анан балдар төрөлгөндөн кийин анан башталды да. Аябай чоң сыноолор башталган. Андай сыноолорго көп эле адамдар чыдабайт да. Саясатка чак эле аралаша баштады. 2010дон баштап аралаша баштады го. Ага чейин бизнес кылып жүрдүк да. Бизнес кылганда дагы көп кыйынчылыктар болчу. Анан саясатка аралашканда дагы болду. Башында мен ойлоп аттым да, эми буга эмне азап, жыргап эле жашап жүрө бербейби. Бирок азыр түшүнөм. Адил ал жолду тандаган жок да. Мындай татаал жол тандап атат, анткени мен ошол максатка жаралгам деп ойлойт да. Кандай кыйынчылык болсо маанилүү эмес да. Биз эми коркпойбуз уже кыйынчылыктан, кандай болсо да коркпойбуз да. Анткени уже кыйынчылыктан өткөндөн кийин адам коркпойт. Сыртта кандай гана эмелерден, напряжениялар менен келет. Кээде аябай калчылдап чини келип бирөө менен урушуп келет да, бирок анда үйгө келбейт да. Ошто өзүн басып баарын үйгө иши күлүп кирет да. Любой проблеманы жеңе алат. А бирок адамдардын мамилеси аябай жаман да. Аябай обидно, жүрөгүңө катуу тиет. Ошондо аябай катуу жаман болот. Кээ бир жерден өзүң мындай культурный көрсөтүш керексиң сороону. Анда андай жок да. Кандай болсо эле ошондой эле көрсөтө берет өзүн. Кандай сүйлөсө эле сүйлөй берет. Жазалым мындай жазаганды билбейт да. Адил Качкынбекович Назаров жөнүндө айта турган болсом, мен биринчи жолу бул бала менен Жети областынын ынтымагы деп бир замандаш журналында редактор болуп турган убакта Жалал Абадка барып ошол жактан таанышып калдык эле да. Андан кийин келип бул шаарда баягы коомдук иштерге активдүү аралашып жүрдү. Анан баягы өзүнүн кесипкөйлүгү менен англисче, орусча, ушундай кыргызча баардык тилде эркин сүйлөй ала тургандыгы менен айырмаланып, балдардын арасында лидерлик сапатын көрсөтүп келди да. Адил биринчи келгенде муниципалдык ишкана тазалыкта зам директор болуп, директордун орун басары болуп иштеп калды. Ошол жерден баягы өзүнүн иш билгилигин көрсөтүп, мындай алганда ошо баягы кызмат ордунда ошол баардыгын тең ордуна коюп, өзүнүн алдыңкы сапаттарын көрсөтө алды жетекчиликте. Ушундай сапатын баалоо менен ошол кездеги мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Зарлыкович Төлөбаевдин колу менен Бишкек санитардык полигонуна директор болуп дайындалды. Ушу Бишкектеги көйгөйдү чечем деп аябай аракеттенип кышы бою смог маселеси менен смогту жоюу маселесин көтөрүп ТЭЦке барып полигонду жанагы мусорда таштандыларды түтөп аткан 30 жылда бери түтөп келаткандарды өчүрүп өзү көп маселелерди көтөрдү, билинбеген менен аябай чоң жумуштарды кылды. Ошол эле иштеп аткан балдардын шартын түзүп берди. Производственный участоктогу рабочийларга кийим-кечектерди, сүт азыктары берилип жатат, ошондой эле дагы эле самын, порошоктору берилип жатат. Айлык акыбыз аябай жакшы. Жакшы көтөрдү. Кандайдыр майрамдар болсо, премиядан алып атабыз. Прозрачность деп коет, баягы түшүп аткан акчаларды полигондун өзүнүн кирешесин көтөрөм деп, мына азыр буюрса, мен билишимче 500 миңге жеткирди окшойт. Анан чоң мафия бар ал жерде. Ошолорго туруштук берип, мына ичинде интригалар болду. Аны жеңип чыкты. Эми көп ойлойт экен бир аябай бир майлуу сүттүү жерде отуруп, жок, өтө кыйын ал жерде иштешчи. Эң негизгиси бул финансылык жактан дагы өзүнүн сабаттуулугун көргөздү. Адил Качкынбекович Назаров келгенден бери бул адам өзү дагы экономисттик билими бар адам экен. Биздин негизги тарифтен тышкаркы кылган кызматтарыбыздын тарифтөөсү тартипке келтирилип атат. Эми үчүн дегенде сортировка жана башка кызматтар бар, ошолордун баарын эсептеп чыгып, ошолордун баасын аныкташ азыр ошол жумуш жанданып тартипке келтирилип атат. Анан кийин бекитилген тарифтин ичинде Евробанктын кредитин жаба турган акча да каралган. Тышкы донорлорго ушул долбоордун негизинде төлөп бере турган кредиттик биздин өзүбүздүн кандайдыр милдеттенмебиз бар болчу. Былтыр мурда жылдары бул каражат топтоо маселеси абдан оор болуп келген. Азыркы учурда эч кандай финансылык мындай бир кыйынчылыкка барган жок. Быйыл кышта өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынакей көрдүңүздөр, иш түтүн маселеси, смог деп эле баягы